Саламатсызбы, сиз менен кайрадан Айым Кейчи каналы. Мен сизди көрүп турганымдан абдан кубанычтамын. А эгер каналыма катталып, лайк же дизлайк белгисин басып койсоңуз, кубанычтан төбөм көккө жетмек. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, жакшы комментарий калтырсаңыз да болот. Демек, бүгүнкү видео нан жөнүндө болмокчу. Нан бышыруунун ыкмалары өтө көп. Алардын ичинен мен батон нанын бышырып көрүүнү чечтим. Эмне үчүн десеңиз, мен жөн гана тамак бышыруу чеберчилигимди өстүрөйүн дедим. Эгер жакса, сиз дагы жасап көрсөңүз болот. Демек, ал үчүн 500 грамм un, 1 чай кашык туз, 1 чай кашык шекер, 2 аш кашык жытсыз өсүмдүк майы, 1 аз дрожжи, анан 1 аз эле суу кошуп койсоңуз жетишет. Демек, алгач унду идишке салып, ортосун 1 аз ачасыз да, ичине шекер, un, дрожжини салып, унду жакшылап аралаштырасыз. Андан кийин унду ортосун 1 аз ачып, ага суу майды жана сууну кошосуз дагы, жакшылап аралаштырасыз. Мына ундун аралашмасы мындай абалга келип калды. Эми калганын кол менен эле жуурсаңыз болот. Эми даяр болгон камырды 1 саатка көптүрүүгө коесуз. Камыр жайылчу столдун үстүн антисептик же болбосо ар кандай каражаттар менен жакшылап тазалап арчып алсаңыз жакшы болмок. 2 эсе көтөрүлүп көпкөн камырды алабыз дагы жакшынакай кылып 2-ге бөлүп алабыз. Урматтуу көрүүчү, сизге бир лайфхак. Адатта камыр жасаганда идишке сууну куюп, үстүнө un салабыз. Ал эми унга сууну куюп жуурганда дагы камыр сонун болот экен. Ишенбесеңиз жасап көрүңүз. Эми камырды тегерек кылып эмес, 4 бурчтук кылып жаябыз. Эми батонду видеодо көрсөтүлгөндөй кылып формага келтирип алабыз. Формага келтирилген батонду духовканын идишин майлап туруп, ал жерге тизип коебуз. Экинчи батонду да ушундай эле ыкмада формага келтиребиз. Эми анын үстүн сүлгү менен жаап, дагы 40 мүнөткө жылуу жерге коюп коебуз. Мына болжол менен 40 мүнөттөн кийин батондорубуз дагы бир аз көтөрүлүп калды. Эми буну 200 градуста ысытылган духовкада жарым саатта бышырабыз. Ошондой эле батондун бетин бир аз суулап койсок, кырсылдаган жакшынакай даамдуу батон болот. Мына батондорубуз бышты. Демек, видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталып коюуну унутпаңыздар.